Said ibn Жубайр рахимахулла улуу табийиндерден кимдилерден бир адамдан тумарды үзүп сала турган болсо, алып сала турган болсо, ал кадимки бир кулду азат кылгандай соопту алат деп атат. Ушундай түшүнгөн да. Бул аалымдын мындай өтө чырайлуу түшүнгөнү. Элестетиңиз, азыр бир адамдан сиз азыркы заманда жок да, мурунку учурда кулду азат кылуу деген өтө чоң акча болгон да. Эмне деген чоң сооп болгон. Бул жерде айтып атат, бир адамдан жөн эле бул адамдын ишенимин Аллахка буруп коюу. Кээ бир адамдар көз мончок тагынып алат, кээ бир адамдар тирсек жипкеттеп бир жип байлап алат. Кээ бирлер болсо тооктун башын кесип туруп антеннага жана илип койгондорду көрүп таң калдым. Незең жакшылык алып келет деп. Мындай бир ырым-бырым кылып, ошондон үмүт кылып, Кудайдан үмүт кылбастан ошондой нерсеге кул болуп үмүт кылып алган бар. Ошол түшүнүктөн жое турган болсоң, кадимки бир кулду азат кылгандай абал дейт. Акча жок деле болуп, башка бир нерсеге кул болуп калган адамдар бар да. Дене менен эмес, акылы менен, жүрөгү менен кул болуп калгандар бар. Ошол кулчулуктан чыгаруу түшүнүк берүү. Аллахтан гана келет жакшылык, жамандык да Алланын уруксаты менен келет. Эмнеге бул көз мончокко байланып калдың? Эмнеге бул тумарга байланып калдың? Эмнеге бул такага байланып калдың? Канча деген ушундай бир кичинекей ширктер бар, бир нерсени себеп кылып, шарият себеп кылбаса деле, өзү себеп кылып эле ушудан жакшылык, жамандыкты үмүт кылып аткандар бар. Бул кайсы бир деңгээлде кул ошол нерсеге. Ошодон корккондуктан ошо коюп атат. Жамандык келбесин, жакшылык келсин деп. Ошол түшүнүктөн арылткан болсоңуз, кулду азат кылгандын да эле соопту ала бересиз дейт.